Сүйөркул Тургунбаев деген ысым 20-кылымдын 60-жылдары кыргыз поэзиясынын асманында жылдыздай жанып, жаңычылдыгы менен өзгөчөлөнүп, окурмандардын көңүлүн өзүнө буралды. Алгачкы чыккан эки китеби анча сөзгө алынбаганы менен 1969 жарыкка чыккан «Кечки троллейбус» аттуу ыр жыйнагы коомчулукта чоң резонанс жаратып, улуттук адабиятыбыздын жаңы баскычка көтөрүлүп, жаңы багытка бурулганын көргөзгөн. Кечки троллейбус атыр жыттанат, упа жыттанат. Эркин гүл, шайыр гүл, эмгек күн батаарда, эргиген сапарда шаттыкка шыктанат. Жүргүнчү арадан көздөр көп уялып, уурданып караган, селкилер айпери, жигиттер жараган. Жүргүнчү арадан парк бийин эңсеген, музыка көксөгөн, шиллерди сагынып, сахнаны беттеген. Кечки троллейбус көңүлдүү сапарда жаштыкка шыктанат, жаш сүйүү жыттанат. Күзөтөт ал дейлеп эмгектин эмирин, күнөстүү турмушту, тынч күндүн өмүрүн. Кечки троллейбус деген китебине бир саптар кирген экен, ошондо тиги жайлоо акындарга бергиле, жайлоолорду акындарга бергиле булааламды деген ушундай саптар. Анан бул ал кезде сензура болгон, отурган чаякта отургандар ойлоп тур, бул жеке менчикке чакырып атат. Анан малчылар турса тиги жайлоолор акындарга берип койсо кандай малчылар каяка барат, андай мындай деген сыяктуу бир өтө примитивный нерселер менен анан күнөө таап идеологиялык ырларын алдырып, анан көп жылдар бою ошондон кийин бул китептерин чыгарбай койду. Көп жылдардан. Бир топ жылдан кийин анан кийин кайра куруу келип иши кылып мындай эмне болгондон кийин анан чыга баштады окшойт китептери. Сүйөркул Тургунбаев 1940-жылы 12-июнда азыркы Жалал-Абад облусунун Базаркоргон районуна караштуу Бешикжон деген айылда жарык дүйнөгө келген. Балалыгы согуштун оор күндөрүнө туш келгени аз келгенсип, кичинесинен томолой жетим калып, эрте жашынан турмуштун оор сыноосун тартып чоңоет. 7-класстан Базаркоргондогу интернатта окуйт. Мен 40-жылы туылган экен да, соғыш 41-жылы башталып туруп, мен туугандарым, таекелерим 3 жашымда да тиги атамды көрүп калгам чала-була. Ошол бойдон соғышка кетип кайтпай калды атам Тургунбай. 36 жашында апам да кайтыш болуп калып, мен 16 жашымда жетим болуп калдым. Анан Базаркоргондогу мектеп-интернаттан 10-классты бүтүрүп, анан кийин ага чейин дагы ошондо дагы Жалал-Абад чыкчу газеталарга, Базаркоргондон чыкчу газеталарда жазгандарым чыгып турду да. Ошо бала кезде эле жаза баштагам. Эне кубанычы, жан эне, чүрпөсүнө ич эзилип, бой тойгон турпатына көңүл эрип, бооруна кысып, кайра көкөлөтүп, жобурап мээрин төгөт, эркелетип. Өзүнчө жатат, сүйлөп миң жалбара. Эгерде туубай калсам сендей бала, чатакты баштамакмын бардык жанга, бармакмын табыптарга, доктурларга, канткенде табамын деп мындай бала. Төрт бурчун төгөрөктүн түгөй кезип, жүрмөкмүн каңгып бардык базарларда. Жолугуп түш жоруган кыйындарга, төлгөчү карта ачкан цыгандарга. Мектепте бала кезде окуган китептерим эле, мисалы Касымал Жантөшевдин Каныбек китебин окуп аябай мага таасир эткен да. Анан кийин Насырдин Байтемировдун
kitapların, angemelerin okuduğum buldağıma katı tasir etken. Oşo gezdi, bala gezdiler, şol kitap okuğandan bile men talantı olup özüm çağrımlar jaza başlaganda. Suyurkul ake bu jaştayынан jetim kalıp jalan öz küçü menen, özünün talantı menen, bilimi menen şunday dengелге жеткен киши. Ошол базар коргондо Жомарт Бөкөнбаев атындагы бир интернат болгон. Ошол жерде окуган. Азыр деле болсо керек ал мектеп интернат. Анан жалаң ушундай кыйынчылык менен жүрүп, кыйын кыстоо күндөрдү көрүп чоңойгон. Баланын идирегин, талантын байкаган интернаттын директору Борборго барып, дагы да тереңирээк билим алууга кеңеш берет. Ошентип 1959 Борборго келип, Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине кирип, ал жерде 5 жыл окуйт. Университетти аяктагандан кийин алыскы Алай районунун Бүлөлүү айылына барып, орус тили жана адабияты сабагынан мугалим болуп 1 жылдай иштеп келет да Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтуна илимий кызматкер болуп ишке орношот. Качкынбай Артыкбаев да бар экен, анда дагы бирөөлөр бар экен, аларды өткөрбөй, ошо мени өткөрүшкөн да, ошол менин жазгандарым көп экен да, мени Түгөлбай Сыдыкбеков агай мени колдоп ошо академияга, институтка мурашчы кызматкер болуп өттүм да. Мугалимдик кесипте, илимий иште жүргөнү менен адабиятка өтө жакын болуп, китепти көп окуп, ыр жазып, чыгармачылыктын түйшүктүү жолуна жашынан аралашат. Академиядан 3 жыл иштедим. Токтогул Сатыган жөнүндө мындай китеп жаздым, мындай. Анан кийин мына Кыргызстан маданияты гезити чыга баштаганда мени Самбек Стамов ушул гезитке чакырып мени ушул жака иште деп маданият гезитине иштетип койду да, академиядан бияка өттүм да. Ошондо 15 жыл ошол гезитте иштедим да мен. Бүт жазуучулар менен иштештим. Ошол гезитте 70-жылы чыга баштаган ушул кысым бөлүмүнүн башчысы болуп иштедим. 7-8 класстан тартып ыр жазып баштаган жаш акындын биринчи китеби балдарга арналган ырлардан турган «Бизде баары сүйлөйт» деген ат менен 1966 жылы басылган. Космос темасын башкача өңүттө караган, аны башкача өнүктүргөн ушул Сүйөркул Тургунбаев. Мен маселен башка акынды биле албайм. Алардын мындай үстүртөн кеткен жерлери болгон эми негизинен. Бирок ошону тереңдетип, адамдын тиричилиги менен, жалпы аалам менен, бу жалпы болмуш менен, ошонун ичинде конкреттүү бир адамдын ой санасы менен бириктирип, ырга салган, поэзияга алып берген ушул Сүйөркул Тургунбаев. Сүйөркул Тургунбаев бул кыргыз поэзиясында өзүнүн бир өзгөчө орду бар. Анан бизде ошол поэзияда мындай философиялык поэзия, лирика, анан саясий тигүү деп ушинтип бөлүнгөн учурлары бар да. Мына ошондой бөлүп айтканда интеллектуалдык поэзиянын бир негизги бир жүгүн көтөрүп жүргөн чоң акындардын бири да. Бул киши өзү дегенде ушул Илимдер Академиясында иштеп, анан аягында ошол өзүнүн акындык даремети, нарагындагы баягы бир тубаса көрөнгөсү бар киши экен да. Ошол баары тынчтык бербей, анан поэзияны ээрчип, анан ошондон бери өзү акын катары ырларын жазып, насааттарын айтып, ушул жакта бир чоң иштерди жасап жүрөт да. Мен алгач бир Сүйөркул Тургунбаев жөнүндө сөз кылганда, мунун эң бир китептеринин ичинде бир Чакан эки аска деген бир китеби чыккан. Мен эң жакшы көргөн китептин бири да. Жаш кезимде бир ошо китепти кайра окуп, мен Сүйөркул Тургунбаевди ошол эки аска аркылуу чоң акын катары тааныганмын да. Андан кийин Салам, жаш өмүр деген жыйнагы 1967 жылы жарык көргөн. Дал ушул эки жыйнактан кийин көрсөтүүнүн башында айткан Кечки троллейбус ырлар жыйнагы жарыкка чыгып, Сүйөркул Тургунбаев деген ысымды адабий коомчулукка тааныткан.
поэзиянын баягы тренди, бренди болуп турган ошол кезде жанагы дүйнөлүк поэзиянын агымын аныктап аткан адамдарды которду да. Анан ошол которуп атып өзү дагы ошолордон көп нерсени үйрөндү. Анан ошолордон алганын анан кайра кыргыз поэзиясына алып кирди да. Эмче Сүйөркул акын бул чоң акын. Ушундай эле айтсак болот. Анын жаңычыл жактарын мурда кыргыз поэзиясында жалпы эле профессионал поэзияда кезикпеген бир топ жактары бар. Сүйөркул агайдын ырлары ал жөн эле мындай бир элдик ырлардай болуп, бир ошондой болбойт. Бул адамында бир ойлонуп окуй турган ырлар. Бул азыркы замандын ритми менен жазылган ырлар да көбүнчө. Кээ бири мындай эркин формада жазылган ырлары бар. Анан рифма болсо дагы кээ бирде ушунда аттап, ал өзүнүн ою мындай эркин бир 4 сабырга, баягы бир метрикага бир сыйдырбастан, кээде албетте ошондой баягы салттуу формаларда да жазат абдан. Бирок өзүнүн негизги ойлорун мындай бир эркин формада алып жүргөн ошо акындардан да. Ошондуктан аны мындай бир жанагы элдик ырлардан бир жатка айтып эле азыр бир нерсени айтып жибериш абдан кыйын. Аны менимче Сүйөркул ага жөнүндө сөз кылганда сөзсүз бир даярдык менен келип, бир өзүнчө бир илимий конференцияларды, анан ошол Сүйөркул аганын поэзиясы аркылуу бүгүнкү поэзиянын абалы кандай экендиги жөнүндө бир билсек болот да. Кечки троллейбустан кийин аты дүңгүрөп турган таланттуу акын Сүйөркул Тургунбаевди Кыргызстан маданияты гезитине чакырышып, адабий сын бөлүмүн жетектеп иштеп калат. Бул жерде ал 1970-жылдан 1984 жылга чейин дээрлик 14 жыл үзүрлүү иштеп, кыргыз адабияты, маданияты үчүн зор салымын кошкон. Дал ушул жерде иштеп жүргөн кезинде Грузин ССРнин борбору Тбилисиге театр сынчыларынын 8 күндүк бүткүл союздук симпозиумуна жиберилет. Грузияда, Тбилисиде 8 күндүк симпозиумга, театрал сынчыларынын симпозиумуна катыштым. Жыл жыйынтыкталган кезде 8 күнү Тбилисиден 60 чакырым жердеги Сталиндин Гори районундагы үй музейине бир автобус менен 32 кишини экскурсияга алып барат. Сталин районунда болуп, Сталиндин үйүнүн ата-энесинин сүрөтү бар экен, ошону көрдүм. Атасы өтүкчү экен Сталиндин, апасы саймач экен. Ошондо 9 жашар кичинекей Сталин Жугашвили деген атта ошон ата-апасынын ортосунда түшкөн сүрөтү турат. Биздин Фрунзе музейинде да ошондой музей, үй музей. Мага сөз берип, мен сөз сүйлөгөндө, мен бул кыргыздын жазуучуларынан келдим мен симпозиумга. Мен кыргыздын бийик тоолорунан, Грузиянын бийик тоолоруна салам айтамын. Кыргыздын улуу таланттуу жигиттерине, Грузиянын таланттуу адамдарына салам айтамын деп сүйлөп, мына биздин кыргыз тилинде которуп калган уже Петр Руставелинин «Витязь в тигровой шкуре» деген китеби кыргызча которуп калган. Китептеги каармандардын аттары Автандил, Тинатин, Тариел, Эстан Дарежан, Фридондор, бүт кыргыз жигиттеринин аты коюла баштаган. Сүйөркул Тургунбаев котормочу катары өзүн мыкты көргөзө алган калемгер. Анын котормосунда Маяковский, Лермонтов, Чачавадзе, Шивазе, Рильке, Евтушенко, Вознесенский, Шаханов баштаган бир катар акындардын чыгармалары кыргыз тилинде жарык көргөн. Сүйөркул Тургунбаевди мен котормочу катары дагы абдан бир чоң баалаймын да, бир көп сөз кылынбай жүргөн жагы бар, бирок Сүйөркул Тургунбаев монголдордун Араттар ыры деген элдик ырларын бир которгондо эң сонун которгон абдан. Аны кайра ушул окуган сайын ал өзү ошол монголдор эми өзүнүн тилинде ошол ырларын кандай окуса, менимче ошондой бир тамшанып, ошо окушат болуш керек. Бул дал ошондой тим эле монголдордун ырларын кыргызча сонун абдан сүйлөткөн да. Белгилүү коомдук ишмер Акун Токтосартовдун демилгеси менен
1994 Сүйөркул Тургунбаевдин лира кечеси Борбордо Токтол Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда жогорку деңгээлде өтүп, бир эле Кыргызстандын эле эмес, коңшу өлкөлөрдүн залкар акын жазуучулары да катышып, акындын чыгармачылыгына өзүлөрүнүн бийик бааларын берип өтүшкөн. Күндүн көзү. Күн жөнүндө жазылууга тийиш бир. Бүтпөс казал, узун ыр. Күн көзүндөй түбөлүктүү, күн көзүндөй ыйыгыр. Бир учугун ошолордун чубаймын мен салып үн. Күн илеби демөр болсун, күндөй болуп эриин. Калкылдап мачталары тумандуу. Деңиз мекенин аралап, алыска сапардан келаткан чаалыгып, кемедей дүпүйүп карааны. Зор кала калкып чыгат, кара түн кучагынан, боюн жазып, түйшөлүп, сергилденип, түбөлүк жаш табият. Сын тармагында 1978 жылы анын Замандаштын дүйнөсү аттуу адабий сын макалалар жыйнагы жарык көргөн. Тургунбаев залкар жазуучу Айтматовдун орус тилинде жазган макалаларын, маектерин, сүйлөгөн сөздөрүн кыргызча мыкты которгондордун бири. Жакында эле акындарга аздек сөз деген бир китеби чыкты. Ошондо негизинен ошол сын макалалары, ошо башка тигил же бул чыгармачыл киши жөнүндө жазган ой толгоолору ошол китепке кирген. Негизинен ошол жерде жалаң ошолдой бир макалалары, сынчыл адабият таануу мүнөзүндөгү макалалары топтолгон да. Бул жагын айтсак да болот да. Мыкты сынчы адабиятчы да киши да. Мисалы, бир мисал айтайын. Ушу Сүйөркул Тургунбаев ачкандай Рамиз Рыскуловду эч ким ачкан жок менин баамымда. Рамиз Рыскулов эмне деген акын экендигин, ал гениалдуу, тубаса таланты бар чоң акын экендигин, анын өзүнүн өзгөчө дүйнөсү бар экендиги ушу Сүйөркул Тургунбаев ушул ачкан. Сүйөркул Тургунбаевдин жубайы Гүлүмкан Имашева Ысык көлдүн Тоң районундагы Кара Шаар айылынын кызы. Көп жыл энциклопедиянын башкы редакциясында иштеди. Учурда кенже уулдун колунда Токмок шаарында жашап жатат. Атам өзү ушундай эл акыны болуп, ушундай Кыргыздын чыгаан инсандардын бири болсо дагы өтө жөнөкөй, жүрөгү таза киши. Апам раматылык экөө жашынакай жетелешип алышып, базарга барып келчүчү эле. Анан апамдын жанында атам сумкасын көтөрүп алып, экөө сүйлөшүп, жашынакай жетелешип келишчү. Ошолорду көрүп мен дагы аябай сыймыктанып, сүйүнүп өзүмчө. Анан экөө отуруп алып, кухняда жашынакай болуп алып, бүжүң өтүшүп эле бирдемкелерди айтышып, эстешип, күлүшүп, чай ичип отургандарына күбө болуп. Атам өзү пловду аябай жакшы басат. Ошондо апам аябай атама пловун бастырып алып, анан экөө ошондой рахаттанып отурушуп, баарыбыз сүйүнүп, ошондой жакшы күндөр болду. Мына ушундай зор талант Сүйөркул Тургунбаев тууралуу дагы кыйла сөз кылууга болот. Бүгүн биз Сүйөркул Тургунбаевдин чыгармачылык дүйнөсүнүн 10дон бирин гана ачып бере алдык. Айтылар сөздөр али алдыда.